بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сауабызды улантабыз. 15-ші қадам бұл үйді ар қандай музыкалық аспаптардан, сүреттерден тазалоо жөнүндө өтөбүз. Балдардын эң жакшы тунук исламдын жолунда өсүп өнүгүүсүнө өзүнүн бир таасирин берген нерселер бар. Ошол нерселердин бири бул балдардын бөлмөлөрүндө сүрөттөр, музыкалык ар кандай аспаптар болуусу мүмкүн эмес. Неге? Анткени ошол нерселер баланы туура эмес бир нукка салып коюшу мүмкүн. Азыр ошол жөнүндө бир пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадистеринен айтсак. Бул хадисти Салим атасынан риваят кылат. Жибрил алейхиссалам пайгамбар менен жолугам деп убада берип, Жибрил алейхиссалам кечигет. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам кыжалат болот. Жибрил алейхиссалам не келип айтат? Фаштадда залика аля наби саллаллаху алейхи вассалам. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам эшикке чыга калып, эшиктен Жибрил алейхиссаламды көрүп, андан кийин ага арызданат. Андан кийин Жибрил алейхиссалам айтат: эмнеге кирип айткан? Инна ла надхул байтан фихи суратан вала калб. Биз кайсы бир үйдө ит болобу, же иттин баласы күчүк болобу, ошондой эле сүрөт болсо, ошол үйгө биз кирбейбиз. Аллах бизге мындай буйрук кылып айт деди. Бул хадис Бухариде. Караңыздар, сүрөт бар үйгө периште кирбейт. Эми кичине түшүндүрө кетсек, сүрөт деген эмне? Сүрөт деген жанакындай адамдын же жаныбардын жаны боло турган сүрөттөрдү. Бир жаныбардын сүрөтү же бир адамдын сүрөтү болсо, ошол сүрөт бар үйгө периште кирбейт. Андан кийин бир жолу бир мусулмандардын үйүнө бардым. Андан кийин үйүндө чоң бир сүрөт бар экен, плакат. Ал жерде мечит турат. Бир тарабында кичекей кыз, бир 7-8 жаштагы кызбы, 10 жаштагы кызбы, кол көтөрүп дуа кылып турган бир сүрөт бар экен. Бирок анын көзүн жаап коюшту да. Анан мен айттым: көзүн жаап койдуңар, башын, мурдун, оозун кайга кетиресиңер? Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисинде: "Иза кути'a рас фахия лейса бисура". Эгерде ошол жандыктын башы кесилген болсо, башы алынган болсо, анда бул сүрөт эмес деди пайгамбар. Демек, ошол башына жаба тургандай чүпүрөк коюш керек, же ошо башын алып коюш керек. Неге? Анткени кайсы бир сүрөттө баш болсо, ал сүрөт болуп эсептелинет экен. Ошол үчүн үйүңүздөрдө ошондой сүрөттөр, жаныбардын сүрөтү, адам сүрөтү болбош керек. А бирок машиненин сүрөтү, бак дарактардын сүрөтү, чыныылардын сүрөтү, айтор жансыз нерселердин сүрөттөрү шариятта тыйылбайт. Андыктан чоң алымдар айткандай, ахли суннанын, сүрөттөр кантип чоң адамдарга тыйылган болсо, жаш балдарга дагы тыйылат деген. Ошол үчүн келиңиздер, ошондой сүрөттөрдөн алыс кармаңыздар. Күчүк деген эмне үчүн? Себебинде күчүк
ит бар үйгө периште кирбейт, анткени ал иттин жанында шайтан болот. Ошол үчүн кээ бир үйлөрүндө күчүктөрдү багабыз деп чыгышпасын. Үйдө мышык бакса жакшы. Күчүк, ит бул үйдө туруусунда береке жок. Неге? Анткени периште кирбейт. Эгер периште кирбесе, анда сиз үйүңүздө намаз окутуп, амин дегенде периштелер чогуу келип амин деп кош айта албагат. Анткени ит бар болсо, кантип периште кирет? Жанакындай музыкалык аспаптардан. Неге? Анткени пайгамбар алейхиссалату вассаламдын да хадиси, кыямат кайымда мен үммөтүм жибекти, ошондой эле маазиф, музыкалык аспаптарды адал кылып алат. Ошол кыямат кайымдын белгиси деген пайгамбарыбыз. Жибекти адал болот деген сөз мааниси эркектерге тиешелүү. Эркек балдар жибектен тигилген кийимдерди кийип чыга калышат. Ырчыларды көрүп жатпайлыкпы? Жалтырап, жултуракты кийип алып туруп, элге чыгып, кийиммен чыгып жаткан. Ошондой кийим эркекке болбойт. Ошол үчүн Абдулла ибн Мас'уд кичинекей баласы жибектен болгон кийимди кийип алганда, ал дароо андан чечип туруп, айырып салган дейт. Бул аялдар үчүн адал, эркектер үчүн адал эмес деген экен. Бизге сүрөттөн кийин эмнен адал болалы дейт? Маазиф, музыкалык аспаптарды. Неге? Анткени адам ошончалык музыкалык аспаптарга түшө берсе, адамдын жүрөгү эки анжы болуп калат. Мындайча айтканда, жүрөгүндө же Курандын обону орнош керек, же музыканын обону орнош керек. Ошол үчүн чоң алымдарыбыз айткан, аль-мусика тумитул калб. Музыка адамдын жүрөгүн өлтүрөт дейт. Ал эми Куран адамдын жүрөгүн кайрадан тирилтет. Ошон үчүн келиңиздер, жүрөктөрүңөрдү тирилткиле. Өзгөчө балдарыңарды музыкадан этияттагыла. Эмнеге? Кичеке кезинде эмнеге көнүп алса, кайсыгы арыктан сугарган болсо, кайсы кудуктан ичип алган болсо, ал ошону ташташ кыйын болуп калат. Анткени ал ошого көнүп, аны адат алып алышы мүмкүн. Ошон үчүн келиңиздер, балдарыбыз музыкага көнбөсүн. Балдарыбыз Куран окуп, Курандын кыраатына, тажвидине, ошол Курандын обонуна кулак төшөп, ошол обонду сүйүп, жактырып, ошол Куранды уккандардан кылсын иншалла. Эмнеге периштелер кирбейт экен? Анткени аль-малаика, периштелердин кириши бизге эмне пайдасы бар? Аль-малаика валь малаика тадхулу маахум барака. Периштелер менен кошо береке кирет дейт. Жана сакина, тынчтык кирет. Ал эми шайтандар кире турган болсо, биздин үйүбүзгө эмне кирет кошо? Ядхулу маахумул қалақ ол иттираб. Алар менен кошо кайгапа, кайгыруу, капалануу жана өзүнчө бир титиреп коркуу абалына түшөт. Ошондой эле уал амраду нафсия, психикалык оорулар дагы башталат. Музыка, шайтан, ошол нерсенен. Анткени билип коюңуздар. Фала ажаба анна нара асхаба хадил буют яшкуна мин хадил амрад. Үйүндө ити бар, сүрөт бар, же музыкалык аспаптары бар, музыкалар ойнолуп жаткан болсо, ошол адамдар келип, биз кыйналып атабыз, башыбыз ооруп атат, ичибиз ооруп атат деп ар кандай себептер менен арызданса, силер аларга таң калбай эле койгула. Анткени шайтанга сиздер мындай орустар айткандай условия түзүп бердиңер да. Шайтандарга шарт түзүп бербегиле.
Шайтандар ошол нерселерди көрсө жыргап кирип жашай берет. Ошон үчүн келиңиздер, балдарыбызды эң жакшы жолдо тарбиялайлык. А бул кичеке кезинде жанакындай ар кандай аспаптар менен ойногонго жол бербейлик. Өзү бала музыканы укса эле, ырды укса эле жаттап алат. Карасаңар, канчалык адамдын жүрөгү лагу жанакындай бош сөз, бош амалга кандай жакын. Аллах Таала биздин балдарыбызды чыныгы мусулмандардай, чыныгы мусулмандардын тарбиясын алган балдардан кылсын. Аллах субханаху тааля бардыгыңыздардын кылган иштериңизерге береке берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.